Артыкчылыктуу адистиктер жана кесиптер фестивалы Кызыл Кыя шаарында өткөрүлдү. Фестивалдын максаты колледж менен лицейлерге абитуриенттерди кабыл алуу өнөктүгүн колдоо, бүтүрүүчүлөр арасында артыкчылыктуу адистиктерди жана кесиптер тууралуу маалыматты жайылтуу, кесиптик техникалык билим берүү системасын өнүктүрүүгө иш берүүчүлөрдү тартуу болуп саналат. Быйылкы өзгөчөлүгү биз быйыл ушул адистиктер жана кесиптер фестивалын Кыргыз Республикасынын 7 аймагында уюштуруп атабыз. Көбүрөөк колледж, көбүрөөк лицейлерди камтыйлы деген оюбуз бар. Бүгүнкү Кызыл Кыяда өтүп аткан фестивалга дагы ушул шаардагы, райондогу болгон колледж лицейлер катышып жатышат. Биздин максат баягы 9-11 класстын окуучулары кайсыл окуу жайга өтсөм, кайсыл кесипти тандасам деп суроонун астында турганда аларга жардам берүүчү, жол көрсөтүүчү бир аянтча болсо деп ойлоп атабыз. Мектеп бүтүрүүчүлөрү менен кесиптик окуу жайларды бир аянтчага чогулткан фестивалда окуучулар практика жүзүндө өздөрүн сынап көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Иш-чарада облустун колледж жана лицейлери жергиликтүү мектептердин жогорку класстарынын окуучулары үчүн профориентациялык маалыматтарын беришти. Жалпысынан Бишкек, Кызыл Кыя шаарларынан жана Кадамжай району боюнча 6 колледж, 5 кесиптик лицей катышты. Алар өлкөнүн социалдык катмарынын бири өнөр жай ишканаларында транспорт, курулуш жана башка тармактарда жумушчу кесип ээлерине суроо талап өсүп жаткандыгын белгилешет. Себеби азыркы учурда баягы заман өзгөргөндүгүнө байланыштуу жаңы технологияларды баягы иштетиш үчүн техникалык баягы жумушчулар керек болуп атат да. Баягы адамдар жумуш иштеген болсо, азыркы учурда жакшы ишканалар ачылып атат, кичи заводдор ачылып атат. Азыр жумуш ээлери, жумушчулар издеп жүргөн учурда биздин окуу жайда технология машиностроения, программное обеспечение, техническое обслуживание компьютеров, открытые горные работы. Атайын Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайына келдик. Окуучуларга азыр туура багыт берүү боюнча келдик. Фестивалга атайын биздин окуу жайда теориялык алган билимиңиздерди практика жүзүндө дагы мектептеги эң мыкты бала бакча жана эң мыкты мектептерге барып практика өтүшөт бизде. Ал эми сиз биздин окуу жайды бүткөндө биз ар бир студентти жумуш орду менен сөзсүз камсыздап беребиз. Биздин бөлүмдө биздин окуу жайда 5 бөлүм бар. Башталгыч класстарда окутуу, музыкалык билим берүү бөлүмү, дене тарбия адистигине жана чет тили жана азыр бизде жаңы бөлүм ачылды, IT программист боюнча. Былтыркы жылда эми биз именно ушул ярмарка боюнча деп айта албайм, бирок негизинен былтыры 440 окуучу кабыл алганбыз 9 жана 11 класстын базасында. Быйылкы жылга дагы пландаштырып атабыз, где-то бир 600 алайын деген оюбуз бар, 550-600. Вот. Дагы Төрөкулов атындагы Толкен экономика инновация колледжи бүгүнкү күндө 18 адистик боюнча адистерди даярдайт. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулуп, Кызыл Кыя жергиликтүү бийлиги колдоого алган. Кесиптер фестивалы 10 майдан тартып, 19 майга чейин республиканын 7 дубанында уюштурулган. Бул иш-чара министрликтин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоордун демилгиси алкагында өтүп жатат. Кесипке багыт берүү боюнча өтө мындай маанилүү керектүү иш-чара болуп атат. Рахмат мына элге билим берүү министрлиги, ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы, Кызыл Кыя шаарынын мэриясы көмөктөшүүсү менен бул жакшы иш-чара өтүп атат. Биздин балдар өзүгө кесип тандоо боюнча жакшы бул мүмкүнчүлүк да. Көңүлгө жаккан ишти тандаш керек. Ошондуктан мына бүгүнкү приоритеттүү ушул фестивалдын мындай өзгөчөлүгү мына ушул иш берүүчүлөр менен баарлашып, макулдашып туруп, ачык айкын сөз болот да. Ал эми мектеп окуучулары келечекке койгон максаттарына жетүү үчүн өздөрү кызыккан тармагы боюнча кесиптерге кеп кеңештерди алышты. Азыр меге дегенде автоунаалар көп. Ошондуктан автоунага тапшырайын деп чечтим. Автоэлектрик, архитектура. Кайсы окуу жайга тапшырайын деген план? Бишкектеги. Көрүнү техникумда окуйм. Мен кесибим компьютерный техник. Биздин кафедрабыз IT жөнүндө неме кылабыз. То есть любой жерге кирсек болот, банкка кирсек болот. Кыскасы компьютер бар жерде любой жерге бизге ишти ала берет. Бишкекский колледж архитектура менеджмент строительстводан келдик. Атайын
Былтыр да келгенбиз бияка, бул жолу экинчи жолу да келип атабыз. 3 приоритетный специальность бар. Биздин колледжде негизи 9 специальности, приоритетныйдан ошол СЭС, МТОС, ТД деген. Это значит строительство, эксплуатация зданий, сооружений, МТОС, отопление, вентиляция, анан мебель. Бизде ошо мебель УПКда ачылып атат. Студенттерибиз обучение на рабочем месте деп коет, ошо на месте мебелди жасаганды программа менен конструирование, дизайн жасап туруп, мебелдерди түрүн чыгарганды үйрөнүп чыгышат. Мамлекетибизде өнүктүрүүдө негизги локомотив болгон жаштардын туура кесипке ээ болуусу эмгек рыногунда маанилүү маселе. Ал эми эл арасындагы жогорку окуу жайда билим алуу жогору турат деген калыптанып калган түшүнүктөн арылып, жумушчу кесиптерди тандоо жаштардын жумуш менен камсыз болуусуна шарт түзөт. Региондордо жумушчу кесиптерди өнүктүрүү жана жаштардын жумуш менен камсыз болуусу мамлекеттин негизги багыты. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.